эрке министр болду, чынында эрке министр да. Бир элдин маселеси менен телефон чалсаң, деге эле депутаттардын звоногун албайт. Деге эле кыйраткансып дайыма немеде, командировкада, каякта командировкада, региондон да көрбөйбүз аны. Анан эле тиги дайыма президенттин атын колдонот да, дайыма президенттин атын сатып, дайыма колдонот. Мен президент менен жүрөмүн дейт. Президент эле ал ошол министрден миллион эсе патриот эл деп жүрөт ал президент дагы. Президенттин атын колдонбош керек. Дайыма мен президент мени коргойт деп турат. Президент бир коргойт, эки коргойт, үчүнчүсүндө айтат. Элге жакпадыңбы кет дейт. Айтышыбыз керек. Бу окшогон эрке министрлерди. Министр өзү бюджет отуруп келиш керек эле да. Тиги Венера Калбековна мондой бул чоң 25 бул элдин тагдыры, министрдин тагдыры эмес бул. Министрлер күн сайын алмашса эчтеке өзгөрбөйт. Иштей албаса күн сайын алмаштырыш керек болсо. Бул экинчи жолу келген министр. Мен ойлогом, мен экинчи жолу келгенде биринчиде кетирген кемчиликтерин оңдойт, түзөйт, өзүн элдин тагдыры мойнунда турат, ойлонот го деп. Мына бүгүн эң оор тармактын бири ушул деги эле социалдык сфера өлдү. Моңго алышыбыз керек. Эми биз айтпасак ким айтат? Мандатты эл бердиби? Биз татыктуу мындай колдонуп айтышыбыз керек. Айыл жерине баралычы, мен медициналык тейлөөнү татыктуу алдым деген бир кишини укканым жок мен. Бары ыйлайт. Тияка бар дейт, справкамды көтөрүп алып, бул жага келемин, тиги анализ тапшырам, анализим менен Бишкекке барсам, кайра тапшырамын, 10 жолудан төлөймүн. Анан бүт частниктерге төлөп атпайбы? Лабораториялар, бизде мамлекеттик лабораториялар айлык алып, бүт маяна иштелип атат. А бирок лабораториянын баары мына биз өзүбүз деле, мынагы тиги управ деламинин эмесине барып тапшырат, спецке барганда эле тиги жыл сайын бир жол биз бүт өтөбүз проф эмеден. Тиги депутаттардагы бир канча анализди биз четке тапшырабыз, аны тиги частниктерге тапшырып атабыз, алардын чөнтөгүнө салып байытып атабыз. Ай, жөнөкөй жарандар келип, элементардык дарыланган өзүнчө маселе. Камсыздандыруу өзүнчө маселе. Бир анализин тапшыра албайт татыктуу. Айланайындар. Мен ушу министрден күттүм эле, ушул билим тиги саламаттык сактоо тармагында бир кичине болсо да экинчи жолу келгенде өзгөрүү жасайт го деп.